19 бөлүм. Хиския падыша муну укканда кийимин айырып, зумбал жабынып, Теңир үйүнө барды. Ал падыша сарайынын башчысы Элиакимди, катчы Шебнаны жана зумбал жамынган башкы ыйык кызмат кылуучуларды Амостун уулу Ышая пайгамбарга жөнөттү. Алар ага келип, мындай деп айтышты. Хиския мындай дейт: бул күн кайгы тарта турган, жазалана турган, маскара боло турган күн. Анткени ымыркайлар жатындын оозуна келип калышты. Бирок энелердин төрөгөнгө күчү жок. Тирүү Кудайга акарат келтирип, тил тийгизиш үчүн мырзасы Ашур падышасы жиберген Рапшактын сөздөрүн Кудай Теңириң угуп, ушул сөздөрдү айткандыгы үчүн аны жазаласа экен. Тирүү калган эл үчүн сыйын. Хиския падышанын кызматчылары Ышаяга келишти. Ышая аларга мындай деди: мырзаңарга Теңир мындай дейт деп айткыла. Ашур падышасынын кызматчыларынын мага тил тийгизип айткан сөздөрүнөн коркпо. Мен ага бир рух жиберем. Ал бир кабар угуп өз жерине кайтат. Ошондо мен аны өз жеринде кылыч менен өлтүрөм. Рапшак Ашур падышасынын Лакиштен кеткенин угуп, кайтып келсе, ал Либна менен согушуп жатыптыр. Ашур падышасына Эфиопия падышасы Тирах жөнүндө ал сени менен согушууга чыкты деген кабар айтышты. Ошондо ал Хискияга кайрадан элчилерин жөнөтүп, мындай деп айттырды: Жүйүт падышасы Хискияга мындай деп айткыла: сен таянган Кудайың Иерусалим Ашур падышасынын колуна салынып берилбейт деп сени алдабай эле койсун. Ашур падышаларынын башка жерлерди эмне кылганын, аларды талкалаганын уккансың да. Анан сен аман калмак белең. Менин ата-бабаларым бүлүнткөн элдерди кудайлары сактап калды беле? Гозан, Харан жана Рецеп, Теласардагы Эден уулдарын сактап калышты беле? Хамат, Арпад, Сепарбайым, Эйна жана Иба шаарларынын падышалары гана? Хиския элчилердин колунан катталы окуду да Теңир үйүнө барып, аны Теңирдин алдында жайды. Анан Хиския Теңирдин алдында мындай деп сыйынды: керуптардын арасында жашаган Ысрайылдын Кудай Теңири, жер жүзүндөгү баардык падышачылыктардын Кудайы жалгыз сенсиң. Асман менен жерди сен жараткансың. Теңир, кулак сала көр. Теңир, көздөрүңдү ачып, назар сала көр. Тирүү Кудай сага тил тийгизиш үчүн киши жиберген Санхейриптин сөздөрүн ук. О Теңир, Ашур падышаларынын элдери алардын жерлерин бүлүнткөнү чын. Алардын кудайларын отко ыргытышкан. Бирок алар кудайлар эмес эле. Адамдын колу менен жасалган буюм жыгач таш болчу. Ошондуктан аларды жок кылышкан. Кудай Теңирибиз эми бизди анын колунан сактай көр. Ошондо Теңир, сенин жалгыз Кудай экениңди баардык падышачылыктар билишет. Амостун уулу Ышая Хискияга мындай деп айттырып жиберди: Ысрайылдын Кудай Теңири мындай дейт: мен сенин Ашур падышасы Санхейрип жөнүндөгү сыйынууңду уктум. Теңирдин ал жөнүндө айткан сөзү мындай: Сиондун эркек көрөлек кызы сени жек көрөт, сени шылдыңдап күлөт. Иерусалим кызы артыңдан башын чайкайт. Сен кимге тил тийгиздиң, кимди шылдыңдадың, кимге үнүңдү көтөрдүң, кимге текеберденип карадың? Ысрайылдын ыйыгына. Элчилериң аркылуу Теңирге акарат келтирип, мен өзүмдүн көп сандаган майдан арабаларым менен тоолордун чокусуна, Лебанондун эң бийик жерлерине чыктым. Эми анын бийик кедир дарактарын, эң сонун кипаристерин кыям. Анын эң алыскы жерлерине, эң жакшы токоюна келем. Кудук казып, жат жердин суусун ичтим. Эми Мисирдин баардык дарыяларын таманым менен какшытам дедиң. Муну мен мурун эле кылганымды, байыркы заманда эле алдын ала белгилеп койгонумду уккан жок белең. Сен азыр ошону ишке ашырдың. Чептүү шаарларды кыйратып, үйүлгөн ураанды кайланттың. Алардын тургундары кайратын жоготуп, титиреп, уятка калып жатышат. Алар талаадагы чөптөй, назик өсүмдүктөй, чатырдын үстүнө чыккан чөптөй, баш алгыч эле күйүп кеткен эгиндей болушту. Мен сенин отурганыңды да, чыкканыңды да, киргениңди да баарын билем. Мага текеберденип тил тийгизгениңди да билем. Мага текеберденип тил тийгизгендигиң үчүн, менсингендигиң менин кулагыма жеткендиги үчүн, мен сенин танооңо шакегимди, оозуңа ооздугумду салып, келген жолуң менен артка кетирем. Хиския, сага мындай жашаам берем. Бул жылы түшүп калган дандан өсүп чыкканын, кийинки жылы өзү өсүп чыкканын жегиле. Ал эми 3-чү жылы аштык сээп ооруп алгыла.
жүзүм отургузуп мөмөсүн жегиле. Жүйүт тукумунун аман калгандары кайрадан тамырын төмөн жайып, жогору жагынан түшүм берет. Анткени Иерусалимден калдык чыгат, Сион тоосунан куткарылгандар чыгат. Муну Себойот теңирдин кызганычы ишке ашырат. Ошондуктан Теңир Ашур падышасы жөнүндө мындай дейт: ал бул шаарга кирбейт, ал жакка бир да жебе атпайт, ага калканы менен жакында келбейт, ага каршы жал үйбөйт, келген жолу менен артка кайтат, бул шаарга кирбейт дейт Теңир. Мен бул шаарды өзүм үчүн, өзүмдүн кулум дөөт үчүн куткарам жана коргойм. Ошол түнү мындай болду. Теңирдин периштеси Ашур кошунуна барып, 185 000 адамды өлтүрдү. Эртең менен туруп, өлүп жаткан адамдарды көрүштү. Ошондо Ашур падышасы Санхейрип келген жолу менен артка кайтты. Ал өзү жашаган Ниневиге кайтып барды. Ал өзүнүн кудайы Нисрох үйүндө табынып жатканда, аны уулдары Адрамелек менен Саретсер кылыч менен өлтүрүп, Арарат жерине качып кетишти. Анын ордуна уулу Эйсар Хадон такка отурду.